Саламатсыздарбы, урматтуу катышчылар, кандайсыздар? Тең саламатсыздар, жакшыбы? Кандай турасыздар? Тең саламатсыздар, жакшыбы? Эмне жаңылыктар? Эртең 9, эртең 9, Кудайым буйрса, кечки саат 9-да онлайн эфир болот. Кечки саат 9-да онлайн эфир. Онлайн сабак болот. Онлайн, түшүнүңүздөрбү? Ошо катышыңыздар, катталыңыздар. Жабык аккаунтта болот. Баасы 3000 сом. 3 күндүк, 4 күндүк сабак. Түшүнүңүздөрбү? Медитация болот, медитация. Сабак. Азыр ошондо 2 күн, 3 күн. 3 күн сабак болот. 3 күн. Сабак 1 ай сакталат. Түшүнүңүздөрбү? 1 ай сакталат. Бул жерден только медитация болот. Түшүнүңүздөрбү? Медитация. Маалымат алуу үчүн 552 26 33 38 деген Каныкей деген менеджерибиз. Ушуга кайрылсаңыздар болот. Мына жаңы кайрылабыз дегендер, мына Каныкей деген биздин менеджерге кайрыла бересиңер. Ошол, урматтуу, бизде мына результаттар. Анан сабак жөнүндө да айта кетейин. Мен өзүм врач эмесмин, психологмун. Врач эмесмин, психологмун. Бул жерде врачтар адамдын телону лечение кылышат, түшүнүңүздөрбү? Психологдор психология бул душанын илими деп деле которулат бир багытта. Бул ар кандай которулат. Ойдун илими деп коет, жандын илими деп коет, мисалы. Ошон үчүн ушундай бир канча тараптан айтса болот. Биздин методиканын уникалдуулугу, мисалы, психологдор адам чувствосун эстесе, страх, стресс, депрессия, жана башка жаман ойлор, мисалы, ошолор менен иштешет, психология ошо менен иштешет негизи. Биздики через психология адамдын денеси оңолот, мисалы. Түшүнүңүздөрбү? Мен дагы айтам, мен врач эмесмин, мен психологмун. Ошондо кимдер ооруп атса, мисалы, ким ооруп атса, сөпүс түрдө врач менен кеңешип, врачтын көзөмөлүнөн өтүп коюш керек негизи. Анан баягы биротоло эле фанат боло болбой, медитация менен жакшы болом деп врачтан эметип койгула. Андан кийинки этап бул психология. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн больницада жатасыңбы, аякта деле тихий час деп коет го, мисалы, нерв эс алсын дейт. Курортко барса деле адам нерв эс алсын дейт, мисалы. Негизинде любой нерсенин баары ушу нервке келип такалат. Түшүнүңүздөрбү? Качан адамдын нерви тынчтанганда укмуштуудай адамда аюуга болот. Түшүнүңүздөрбү? Адамдын нерви тынчтанганда укмуштуудай аюуга болот. Мен өзүм жөнүндө айта кетейин, мен Ишеналы Арабаев атындагы университеттин психология факультетин бүткөм. Азыр ошол окууну дагы улуп атабыз.
ошол ошол бизде наму эмеге кирсеңер, Телеграмга кирсеңер, Телеграмда доктор Өмүрбек Одустар деген бар. Доктор Өмүрбек Одустар деген кирсеңиздер, ошол жакта бизден алган акыркы жарым жылдын результаты бар. Ошол жактачы. Ага чейинки 1 жылдын результаты жок. Биз сактаган эмеспиз. Ошон үчүн ошол жака кирип, бизде мына эмне деген гана айгуулар болуп атат мына. Эмне деген гана. Анткени себеби мен өзүм 2008-ден баштап ушул элдик медицина тармагында иштеп келем. 2008-ден баштап. Көп жыл йога кылдырдым адамдарга, жана гимнастика. Көп жыл элдерди машыктырдым гимнастика менен, көп жыл. Көп жыл элдерге 5-6 көп жыл массаж кылдык, точечный. Чекиттер менен. Анан ошол убакта бир 20 жылдан ашык опыт десем жаңылышпайм. Анткени себеби мен бир 2003-төн баштагам муну. 2003-төн баштап машыгып, бул чыгыш илимдерине, адамдын аң сезим илимине мен кызыгып келгем 2003-төн баштап. Анан 2008-ден баштап уже профессионалдуу түрдө иштеп баштадык. 2008-ден баштап. Анан ошонун ичинде биз көп практика менен кылдык да, практика. Анан бул биздин сабактардын неге результат аябай кетип атат. Анткени себеби көп жылдык практика менен бөлүшкөн себеби ошол учурда баягы көп адам менен катыштым мен. Эл тарбиялады, жер тарбиялады дегендей. Ошол тапкан акчамды, жаштыгымды десем болот, илимге жумшадык, билимге жумшадык мисалы. Эми студент кездерде анча мынча кичине майрамдап эметип койбосок, кийин уже ошол 2008-ден баштап менде майрамдоо, эки жакка чыгуу деген түшүнүк болгон жок, түшүнүк. Мен өмүрүмдү ушул эл менен иштедим. Эл менен иштедик. Ошол тапкан акчамды ошол молдоке досторума чай куюп берем. Тияка куюп берем, бияка барам, аларды көлгө алып барам мисалы. Ушул илим адамдар менен мен көп достоштум. Анан ошентип отуруп, ушул методиканы коюп чыктык. Мына бул методика уже методиканы биз ар кайсыктан курап чыктык. Түшүнүктүрбү? Ар кайсыктан курап чыктык. Бул методиканын ичинде ислам дагы бар. Кыймыл бар, туура тамактануу бар мисалы. Ушул ушул методиканын баарын ушунун ичине киргиздик, түшүнүктүрбү? Анан мен бунун үстүндө канча десеңдер 10 жылдай ойлонуп жаттым. 10 жылдай. Ушуну элге кантип берем, кантип чыгарам депчи. Анан мына Кудайга шүгүр. Элдин мына Кудайга шүгүр калың катмарына жайылып калды. Анан мына эртең 9-январ, январ болуп калды же. Эртең 9-январда сабак башталат. Кечки саат 9-то ошого катышсаңыздар болот. Түшүнүңүздөрбү? Анан могу жерден ага эго сыңса личность кошо сынып калбайбы дейт. Эми муну эгону
ар кандай түшүндүрсө болот. Эгону мисалы тарбиялайт деп коебуз, сындырат деп коебуз. Эгону көзөмөлдөп калабыз деп коет, баш ийдирип калабыз деп коет. Ошол эгону Кудайдын жолуна, руханий күчкө айландырып ийсе да болот деген. Бул бир канча тараптуу айтылат, түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн бул жерде баягы ар ким ар кандай түшүнө берсеңиздер болот муну. Бирок баягы бизге мешайт этип турган эгону, напсини тарбиялаштын дагы жолу бул методикага кошулган. Ошол жагга. Өз Кудайдын таштоо экенин элек айтып бериңизчи дейт. Үнүңүздү катуу чыгарыңыз дейт. Мен голос акырын болуп жатат, сабак сакталып акырын болуп жатат. Хорошо, мен үнүмдү маяктан чоңойтуп коеюн, а? Комфорт зонадан чыгыш керек. Уже үйүн акырын чыгаттыр, а? Ошол, урматтуу катышуучулар. Ошол мен сиздер менен ошо көп жылдык практикам менен бөлүшүп атам. Түшүндүңүздөрбү? Көп жылдык эле практика менен бөлүшүп атабыз. Дагы не дейбиз? Ошол катышыңыздар. Каалоочулар бул жердечи. Каалоочулар катышкыла. Биз реклама кылчу эмеспиз, азыр реклама кылып атабыз. Комфорттон кантип чыгабыз дейт. Илим алыңыз, комфортту пайдаланыңыз ошол. Алла таала сизге комфорт берип атабы, ошо комфортту мисалы. Азыр мисалы мына сиз комфортто үйүңүз жылуу деп коеюн, кийимиңиз бүтүн деп коеюн. Курсагыңыз ток деп коеюн. Бул комфорт да, туурабы? Эми ошол комфортту туура пайдаланыңыз, илимге пайдаланыңыз, мисалы өзүңүздүн денеңизге пайдаланыңыз. Кантип пайдаланасыз? Илимге пайдалансаңыз, тияка барып дарат алыңыз. Дарат алып, үйүңүз жылуу болсо кирип, намаз окуңуз, намаз үйрөнүңүз, мисалы. Отуруп алып, өзүңүздү өнүктүрө турган китептерди окуңуз. Комфортту же плюска айландырып атасыз. Түшүнүңүзбү? Үйүңүз жылуу болтабы, ошол жака залыңызга барып, кичинекей 8 чуркаңыз, мисалы. Чуркап, ошол комфортту духовноска айландырыш керек. Түшүнүңүздөрбү? Анан могу жактан басуу техникасы платный. Могу жерден эмелер жазып атат азыр. Бул динге туура келеби депчи. Бул жерде динге каршы келген, динге ширк келтире турган нерседен Кудай сактасын. Түшүнүңүздөрбү? Динге ширк келген нерседен Кудай өзү сактасын. Ошон үчүн мына дагы не дейбиз? Ошол эми биз кооз сүйлөгөндү деле билбейбиз, уже. Кооз сүйлөгөндү деле билбейбиз. Бул эме методика өтө уникалдуу. Мисалы мына могу методиканы карасаңыздар, жанагы доктор Өмүрбек отзывдар дегенге кириңиз. Доктор Өмүрбек. Ошол жакта өтө терең нерселер бар, мисалы. Бул жерден мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, ошол жактан эне тазаланса, апасы тазаланса, кызы, баласы бүт тазаланып баштайт. Түшүнүңүздөрбү?
Алган билимди бирөөлөргө бериш керек. Сиздин оюңуз кандай дейт? Биринчи алыш керек. Аш кылыш керек, мисалы, түшүндүңүзбү? Бул өзү мындай да. Сиз шофёрдун окуусун окусаңыз, биринчи эле күнү сизге уруксат бербейт да. Түшүндүңүзбү? Биринчи эле күнү уруксат бербейт. Барасыз, окуйсуз, окуп бүткөндөн кийин сизден экзамен алат, кайра практикага чыгасыз. Анан печат басылат, акчасын төлөйсүз. Ошол окуган жериңиздинчи. Мугалимдерди ыраазы кыласыз, жакшы мамиле кылып, анткени себеби алар бизге илим берип атат да. Андан кийин сиз машина айдаганга уруксат бар. Врачтар деле канча жыл окуп атат билесиздер да. Түшүнүңүзбү? Врачтар канча жыл окуп атат. Молдокелерибиз канча жыл окуп атат, мисалы. Молдокелер деле биздин чубак ажекебиз деле канча жыл окуп келди. Туурабы? Ошон үчүн бул жерден алган илимди аш кылыш керек адам. Аш кылып, эгер мындай жеке алсаңар илимди, устазыңардан бата алып, бата алыш керек. Андан кийин акырындап шакты кылыш керек, түшүнүңүздөрбү? Көпчүлүк учурда биз бияктан окуп алып, бияктан бир 200 миң, 300 миң сомго бир психологияны сатып алып бериш, бул бесполезно алчы. Кетпейт ал. Канча адамдар аракет кылып атат, мисалчы. Канча адамдар аракет кылып атат. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн мындай бышкан адам, адамдардын акысына кирбеген адам, мисалы. Адамдардын акысы да коет бул жердечи. Анан адам чыкса, ошондо мындай яркий эме болуп чыгат да. Түшүнүңүздөрбү? Яркий нерсе болуп чыгат. Анан бияктан урдай калып, бияктан уурдай калып, мен бүгүн силерге медитацияны үйрөтүп, эртең помидор айдаганды үйрөтүп, бүрсү күнү мал бакканды үйрөтүп, анан базарга чыкканды үйрөткөн жокмун да. Мен 20 жылдан ашып бир система менен келдим. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн могу биздин эменин уникалдуулугу ушул жерде. Анан Алла разы болсун, сен канча адамга себепкер болуп жатасыз дейт. Могу личный разбор боюнча эми даяр болсоңор, биздин менеджерлер менен байланышкыла. Түшүнүңүздөрбү? Алкоголизмди дарыласа болот, эгер өзү эме кылса, кааласачы. Бул жерде Асанова дейт, жөнүнө жатам дейт. Эми туруп алып басып бербейсизби? Туруп алып басып бериңиз, түшүнүңүзбү? Туруп алып басып бериңиз, мисалы. Эртеңки саатта басуу техникасы сөкүп берилет. Эми бул басуу техникасы чуда, уникалдуу нерсе го. Могу биз берип аткан нерселер эч жерде аналарын таппайсыңар, айтып коеюн. Эч жерден таппайсыңар. Бул көп жылдык илим билимдин эсебинен коюлган система, мисалы. Түшүнүңүздөрбү? Эде аналог жок. Мисалы жана сыргуун, тайзлерде эмелер бар, мисалчы. Бошту, денеңди бош кой, мындай дегенчи. Бирок бул аналог жок, түшүнүңүздөрбү? Мен бул жерден гырыжа, мырыжалар өтө көп. Көкүрөктөрүнөн айыккандар Кудайга шүгүр өтө көп. Геморрой ушунча айыккан, мисалы. Варикоз ушунча айыккандар. Ошон үчүн бул жерден биринчи очередь баягы врачтарга кайрылып коюңуздар. Мына бул жерден канчалаган адамдар эми рахматын айтып атат, ыраазычылыгын билдирип атат.
Түшүндүрбү? Кутмандуу кечиңиз менен эртеңки сабак окуу электер үчүн. Эртеңки сабак окуу электер үчүн. Түшүндүрбү? Эртеңки сабакты окуу электер үчүн. Бул жерден медитация жөнүндө мен кыскача түшүндүрмө берип кетейин. Бул медитация чыңалган нервти кое берүү. Түшүндүрбү? Балекеттин баары могул жерден башталат, мисалчы. Балекеттин баары могул жерден башталат. Түшүндүрбү? Эми ушуну кое бергенде эле бүттө чуда башталат. Моерин кое берди, сенде канчалаган мисалы жана эмелер айып, псориаздар жакшы болуп кетти, жаралар жакшы болуп кетти. Канчалаган эмелер жакшы болуп кетти, мисалы жана кургак денелер жакшы болуп кетти. Айта берсе толтура. Өттөгү таш боюнча бизде пока результат болду элек, бирок могу бөйрөктөгү таш боюнча мурда бирөө болду эле, ошону так бирок өткөндө бирөө болду. Бирөө бөйрөктөгү ташы боюнча бөйрөк ташы кетиптир. Анан бул жерден кийин бул эмени тереңдетебиз. Бирок сөзсүз түрдө баягы өттөгү таш кетиптир деп врачка көрүнгүлө. Андан кийин бул нерсени нервти эс алдыруу үчүн гана жасай турган көнүгүү. Түшүндүрбү? Нервти эс алдыруу үчүн гана жасай турган көнүгүү. Гырыжа жок болгондо толтура. Бул жерден жана доктор Өмүрбек Одустар дегенге кириңиз Телеграмга. Ошол жерден гырыжа эметкендер көп. Могул жерден Кудайга ташта. Эми могул жерден Кудайга таштаган бул акырындык менен келе турган нерсе. Могу системага биз могу системанын ичине тазалыкты киргизгенбиз. Тазалыкты мисалчы. Анан өзүнчө эле кыйын болуп эле медитация жасап көп оорулардан айыгам дегендин өзү туура эмес. Сен эгер таза болбосоң, мисалы күйөөңдү сыйлай албасаң, мисалы Кудайдын баягы өзүнүн закондору бар да, мисалы ошолорду аткара албасаң бир тыйын да. Ошон үчүн ушул системанын баары кирген, түшүндүрбү? Анан туура эмес иштерди кылып, аябай бер жактан өзүнчө эле медитация кылып, машыгып, укмуш болом дейсиң, бер жагынан сен күйөөңдүн чекесин ысытып чай бере албасаң, бир тыйын андан көрүп машыкпай да кал, түшүндү? Или аялыңды сыйлай албасаң, аялыңдын көңүлүн көтөрө албасаң, мисалы. Или сен карым катнаш кыла албасаң, мисалы, түшүнүңүздөрбү? Карым катнаш кыла албасаң. Эмнеге дегенде пайгамбарыбыз айткан экен да, сен эгер ден соолук табгың келсе дейт, дагы бир эмеде бар, хадистеги рызкыңдын кенен болушун, бай болушун кааласаң дейт, сен туугандарың менен катыш дейт. Алыскы туугандарың менен катыш дейт. Түшүнүңүздөрбү? Бул жерде ошол могул системанын ичине карым катнашты да киргизгенбиз. Түшүнүңүздөрбү? Карым катнаш, мисалы. Эмнеге дегенде мен бул нерсени көп жылда коюлган система болчу. Өтө узак бер жагы бир 2008-ден баштап коюлган система да. Даже 2003-төн баштап изденип келем, мисалы. 2011-ден баштап ушу менен уже элдер айыгып баштады бизденчи. 2009-дан баштап, 2010-дон баштап элдер уже конкретно айыгып баштады. Тынымсыз иштеп жүрдүк, ошол убакта тынымсыз эме кылып жүрдүк. Анан ушундай келген система болчу, мисалы. Анан бул жерде ошол только моуну бошотуш керек. Ошол учурда мен кээ бир адамдар менен иштешип жүрдүм. Вообще результат кетпеген адамдар болду. Вообще результат. Таң калып жүрдүм мен, неге кетпей атат дейм. Анан ушулар дизилдеп отуруп көрсө, ал адамдар менен сүйлөшөсүң, мисалы. Кээ бир адамдар менен бир жума иштегенде айып кетет. Кээ бирлер 1 жылда араң результат чыгат. Кээ бирлер 2-3 жыл жүргөндөр болчу жанымдачы. Бирок результат жок.
Анан ошонун баарын изилдеп жүрүп карым катнаш жок болсо мисалы, карым катнаш тууганың менен катыша албасаң деле Алла таалам сени бир жагынан жаап коет экен. Түшүнүңүздөрбү? Даже өзүнүн эне атаңды кабыл ала албасаң деле, атам апам деп ошолордун батасын ала албасаң деле ошол Алла таалам ушу бир жагынан жаап коет деп ойлойм да. Ошон үчүн ушул нерсенин баарын ушул системага киргизген себеби ошол болду. Түшүнүңүздөрбү? Плюс техника. Техниканы мен акырындык менен эметтик. Акырындык менен койдук бул нерсени. Мисалы, акыл агайман үйрөндүм, медер агайдан үйрөндүм, макен агайдан үйрөндүм мисалы. Плюс основной духовный агайым бар эле, ал өтүп кетти. Ошондон основной нерселерди ошондон үйрөндүм. Роза деген эжем бар, андан үйрөндүм мисалы, өтө керектүү нерселерди. Анан бул ар кайсыктан коюлуп келген нерсе, түшүнүңүздөрбү? Бүт жактан бир багыттуу кеткен жокпуз мисалы. Кээ бирлер йога десең эле астафырла, капырдын гимнастикасы дегендер болгон убагындачы. Түшүнүңүздөрбү? Медитацияга отурсаң, мындай кылсаң эле астафырла, бул сенин туура эмес нерсени жасап атасың дегендер аябай көп болгон убагында. Анан бул ушунун баарын мен ошон үчүн психология факультетин бүткөнгө туура келди. Анан бул нерсенин баарын изилдеп коюлган нерсе, түшүнүңүздөрбү? Андан тышкары биздин баягы устаздарымдын бүт батасын алып, основной устазымдын, духовный устазымдын батасын алып, анан коюлуп аткан иш. Дагы айтам, мен бияктан урдай калып, биякта турдай калып, даже могу биздин мына баракчага кирсеңиздер, бизнес жыттанбайт, акча жыттанбайт. Түшүнүңүздөрбү? Канча адамдарга бекер жардам берди, канча адамдарга. Түшүнүңүздөрбү? Чтоб могу элге жетип калсын депчи. Могу система элге жетип иштеп калсын деп көп адамдарга бекер окутабыз. Дагы эле бекер окутабыз. Түшүнүңүздөрбү? Көбүн бекер окутту. Ана шарты барлар болсо төлөп койгула, ар жак бер жак. Биздин дагы баскан турган бар дегендей. Ошончо жылдык эмгегибиз бар. Менеджерлердин биякта канча акча эмелер бар, чоң эмгеги жатат. Ошон үчүн биз эң мизерный ценаны койгонубуздун себеби да ошо. Элге жетип алсын деп. Түшүнүңүздөрбү? Кайра башынан баштасаңар болот. Каалоочулар. Мен бул жерде айта берсе сөз көп. Мына могу Кандыгей деген менеджер кызыбыз бар. Ошондо мына 552 26 33 38 деген номерге кайрылсаңыздар, ошол жерден менеджерибиз жооп берет. Ошол суть, негизги суть биздики бул жерден нефсти бошотуу болду. Могу катыган нефсти бошотуу. Түшүнүңүздөрбү? Катыган нефсти бошотуу. Салам агай, Алла сизге ыраазы болсун. Күйөөңдү сыйла деп көп айтасыз. Мен ошону сизден өтүнүп сурайм. Сыйга татыктуу болгон күйөө болбосо кандай сыйлайбыз? Аялың сыйлаган эркек дейт. Эми башы жок. Сен башың жок болгон үчүн могу суроону берип атасың да, түшүндүңбү? Сен ичиңде эсептешкен арамдык жатат. Түшүндүңбү? Ичиңде эсептешкен арамдык жатат. Сен Кудай үчүн сыйлап кое берсиң, наржаны эсептешпей эле койсо. Түшүндүңбү? Сен ичиңде эсептешип жатат. Ушундай аялдар келет мына. Мен силерге бир нерсе айтайынбы? Мен дейт, ушунча жыл анын атасын бактым дейт. Апасын бактым дейт. Туугандарын карадым, туугандар окуп жүрүп дейт. Өзүн карадым, акмак жакшылыкты билбеди дейт. Көрдүңбү? Сен билгениңди милдет кылып атканың үчүн ушул нерсе обратный эффект болуп атат. Түшүнүңөрбү? Сен милдет кылганың үчүн. Милдет кылган жерде эч кандай эч нерсе жок. Дос болсоң, ат души дос бол. Милдет кылбай дос бол, мисалы.
Түшүндүң? Sen al sıyga tattıktı emес sen Kudayдын алдына эметип кое бер, болду. Мына жерден Алла Таалам өзү эсептеши болот. Түшүндүң? Sen мага нормаль күйөө болушуң керек. Аялдардын ичинде арамдыктан айтып берейинби? Sen мага нормаль күйөө болушуң керек. Sen мени сыйлашың керек, sen мени урматышың керек. Мен сага төрөп берип койбодумбу? Мен силерге минтип берип койбодумбу дегенин ичинде арамдык, түшүндүң? Sen сыйласаң өзүң үчүн. Бул жерде эч ким мен дагы сени сыйла деп тызаса дете албайм, түшүндүң? Просто бул дүйнө себепкерлердин дүйнөсү. Сага ошондой сыйга татыктуу күйөө келип атабы? Sen ошого татыктуусуң, ошол эле. Башка эмне? Мага жаман аял келди, мен ошого татыктуу. Кудайдын алдында эми жаман аял болсо да, акырын кыла беришим керек. Баарыбыз тең эле. Жакшы аялбы анда эле Кудайга шүгүрдүк кыла бериш керек. Түшүнүктүрбү? Ошон үчүн ичиңде эсептешип жатабы, бул арамдык нерсе. Sen ичиңде эсептешип жатсаң, сенде досуң, нормаль досуң жок болот. Түшүндүң? Могу бизде ошол отустарды карасаңар мына. Аябай уурушуп жүргөн күйөөлөр менен жашай албай калгандар жашап кетип атат мына. Түшүндүң? Анткени могу ичиңдеги арамдыкты алгандан кийин. Түшүнүктүрбү? Мен сен менен дос болдум деп койдум о жерден бирөө менен. Мен ичимен эсептешип дос болсом, сен машина алдың, мен монча бердим. Сен үй алдың, монча бердим. Бала көрдүк, монча деп мен эсептешип атамын, мен нормаль дос боло албайм. Түшүндүң? Ушунун баары эле о ден соолугубуздан башка жактан келет. Ошон үчүн могу системаны койгонубуздун себебинде ичинде бүт бардык нерсе жатат. Түшүнүктүрбү? Ошон үчүн могу бизде болуп көрбөгөндөй результат кетип атат. Бир аял келди. Мыйы шишип кеткен. Но духовный болезнь. Бирөөнүн ушактасаң, бирөөнүн жаман айтсаң, ошонун жүгү басат деп коет го сен. Жүгүн аласың деп го. Туурабы? Эми ошо ар кимди ушактап, ар кимге таарынган, ар кимден күткөн адамдардын мыйы шишип кетет. Бул психология жактан караганда. Анан эми физикалык жактан караганда суук муук тийип калышы мүмкүн эмгер апалар эми эч кандай сонун эле жүрбөйбү. Алар эми массаж кылып койсо болот. Анан мен жеке иштешем деп келди. Бир ай эч кимге ушак айтпайсың, жөн Кудай деп жүрөдү, анан келди. Бир айдан кийин баягы совсем башка. Баягындагы кеткен. Түшүнүктүрбү? Эсептешкен адам бул жакшы эмес. Ошон үчүн бул жерден эсептешүү бул жаман. Дос болсоң, ар души дос бол. Болду. Эсептешкен адамдар мындай сүйүүгө деле жетпейт. Сүйүүгө деле жыргабайт эсептешкен адамдарчы. Достукка деле жыргабайт. Жалгыз бой эне бала кантебемизди чыдай албай калдым. Мен балдар үчүн эмес, сиз конечно балдар үчүн бирок жүрөккө илим алыңыз, сен балдар чоңойот, кетет. Мисалы биздин эне аталарыбыздан да алыста жүрөбүз да мисалчы. Бирок сиз билим алсаңыз, көкүрөктү жарык кылып алсаңыз, көкүрөккө ыйманды уялатып алсаңыз, көкүрөгүңүзгө ыйманды уялатып алсаңыз, балдарыңыз сизди дайыма апа деп турат, түшүнөсүзбү? Анан балдарды жүрөккө киргизип алсаңыз, анда бул жакшы эмес. Өлүмдү көп ойлоп берген кантип кутулам дейт. Эми бул жерден мындай, жашыңда сенин көрсөткүчүң, мисалы, көрсөткүчүң, адамдын көрсөткүчү. Жаштайыңдан илим алыш керек экен да. Жаштыкта билим алып калыш керек экен. Түшүнүктүрбү? Сен жаштайыңан илим алып калсаң, жаштайыңан. Кыргызда муну бир сөз менен айтып койгон. Кыргыз элинин улуулугу ушул жерде да.
Kırgız elinin ululuğu. Жашыңда берсин мээнетти дейт. Карганда берсин дөөлөттү дейт. Түшүндү? Жаштайыңан темселеп билим алсаң, темселеп изден, даватка чык, китеп оку, ар кимдин колунда иште. Түшүнүктүрбү? Вообще колуңан эч нерсе келбей атса жөн эле кошунаң менен жакшы мамиле кыла бер. Күйөөң менен, туугандар менен катыш. Вообще колунан эч нерсе келбей алганда кызмат баарынан жогору. Колуңан эч нерсе келбей атабы? Кошунан көңүлүн ал. Кыйынсынбы мисалы. Күйөөңдүн жакшы тууганы болсо, алкаш тууганы болсо да эми Кудай сактасын, бөлүгү мен сүйлөгөн эмес турам эмес, мен силерге мисал келтирип айттым. Бул сенин күйөөң алкаш тууганда адамды бөлгөн да бул күнөө болот билет. Түшүндү? Ошон үчүн жашыңда кандай болсоң, караганда ошонун мөмөсүн көрөсүң деле бул эки сөз менен айтылат. Кыргыз ушунча эле айтып коет. Жашыңда эмнени эксең дейт, караганда ошону аласың деп коет. Караганда. Башка сөз жок бул жердечи. Ай күйөөңдү, эне атаңды, бир тууганды артык көрүп жашоо, коркуп жашагандан канталысы болот дейт. Эми артык көрбөңүз, Кудай сактасын. Жүрөккө Алланы киргизиңиз. Сиз жүрөккө нени байлык кирип адамды ушундай бар экен, байлыкты киргизсе, байлык менен сыналат. Сүйүүнү киргизсең, сүйүү менен, аялыңды киргизсең, аялыңды, эркекти киргизсең, эркек менен сыналасың. Балаңды киргизсең, балаң менен сыналат экен адамчы. Ушундай деп айтылат да. Ошон үчүн жүрөккө биринчи очерет Алланы киргизип, илим киргизсе, бул жакшы нерсе айтылат. Анан Алланы киргизем, илимди киргизем деп күйөөңдү, эне атаңды унутуп койсоң, анда бесполезно. Мен бул мусулманчылык боюнча айтып атам мен. Жасай бериш керек. Адам дейт, сен депрессиядасың дейт. Сен өткөн чак менен жашап атасың дейт. Сен пландар менен дейт. Сен аябай мындай шашып жашап атасың, сен келечек менен жашап атасың дейт. Учур чак дейт. Покой учур чакта келет. Түшүнүктүрбү? Мисалы учур чак менен, мисалы мен бул биз эми Кыргыз мамлекети диний мамлекет болгондуктан эми дин эркиндин өзүндө го, мисалы. Намаз окусак деле мына жүрөккө кайтып келип коюшпу, түшүнүктүрбү? Сыртта эч нерсе жок мына. Сырт көрүп турганда машина, үй, эми конечно жакшы, бирок жүрөк мына намазды киргизгенде мына көз жумуп келгенде жүрөк уюп атабыз. Адам ичине кирип атабы? Ичине киргенде адам ичине тынчтык келип атат. Түшүнүктүрбү? Анан эле бул медитация отурган адам Кудайды жараткан коюп коюп, анан могу нервтерди бошоткон үйрөтөбүз. Түшүнүктүрбү? Кудайга коюп коюп туруп эле бүт нервтерди бошоткон үйрөтөбүз. Ошондо эмне болот? Адамда чудалар башталат. Болуп көрбөгөндөй мен дагы айтам. Болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр болуп атат. Болуп көрбөгөндөй. Түшүнүктүрбү? Мен дагы айтам, мен врач эмесмин. Мен да ооруп калсам врачка барам. Түшүнүктүрбү? Мен да ооруп калсам врачка барам. Мен деле кыйналып калсам молдого барам. Кудай сактасын го. Мен деле моям остеохондроз болуп кетсе, барып массаж алам. Ошон үчүн фанат болбош керек. Фанат болбош керек. Мыс 15 километр чуркап келип дейт. Эми биз чуркаганганды өзүңүз билесиз. Чуркаганды. Бирок бизде басуу техникасы бар. Түшүнүктүрбү? Басуу техникасы 15 минут басып коюңуз, ошол жетет ошо. Мондай эмес, монда жетет басканда. Түшүнүктүрбү?
түш көрөрүм дейт. Адамда баягы информация көп болсо түш көрөт. Түшүнүңүздөрбү? Неге дегенде түш каяктан келет? Мисалы бир жумуш бүтпөй калды, көзүңдү уктап жатасың, ошол сага информация болуп кирди. Түнү менен ошол жакта айлана берет. Түшүнүңүздөрбү? Могу духовный практикаларды кылгандар мисалы. Эмне гана духовный практика болбосун, мисалы. Намаз окуйбу, мисалы, башка духовный зикир тартабы, мисалы, Кытайбы, буддистпи, теңирчиби, ар бир диндин өзүнүн духовный практикасы бар, мисалчы. Ошолорду жасаганда адам аң сезим тазаланып кетет. Түшүнүңүздөрбү? Агай, сиз 2-курс окудум, сизге ыраазычылык айтам, өмүрүңүзгө береке, 2 дүйнө бактылык дейт. Эми бул 2-курс өтө уникалдуу, түшүнүңүздөрбү? Адамдын ичиндеги напси или котурташ неден улам чоңоюп кетет. И ошону кантип кетирсе болот, ошол жөнүндө ойлойт. Өтө уникалдуу 2-курс, түшүнүңүздөрбү? 2-курсту уккан дил адамдын жашоосунда өзгөрүп кетет. Түшүнүңүздөрбү? Уккан дил кетет. Азыр жакшы, бирок элдин көпчүлүгүндө жүрөгүнө тынчтык жок. Кудай сизди себепкер кылып бергенге көп шүгүр. Эми элдин атынан сүйлөп ойлобоңуз. Түшүнүңүзбү? Зачем? Биз бирөөнүн атынан ашып, бирөөнүн огоротуна кирбеш керек. Бирөө менен ишибиз болбош керек. Агай, башы жок деп аябай уруштуңуз, күйөөмдү сыйлайм, мен просто сурадым да дейт. Эми сен мында монтип сурагандын өзү туура эмес, түшүндүңбү? Унчукпай эле койсоң, күйөөң сени сыйлап, сүйүп, урматтап калат. Турат байке, кандайсыз? Сиз 2-курста окуй элексизби? Мен сизди 2-курста окуп атканда ойлоп атпаймынбы? 2-курска могу 1-курста окугандар үчүн медитация кылып, кичине бир сыйра талкалангандар үчүн, түшүнүңүздөрбү? Ошо биринчи жолку, азыркы биринчи жолу катышкандар үчүн, түшүнүңүздөр. Эртең болот негизичи, эртең. Мен эфирди 1 жума мурда эле жасашым керек болчу. Күндө чыгып алып, түз эфир өткөрүп, эмелерди кылсак болот эле, мисалычы. Таргеттердин баарын кетирип. Биз таргетти эле кетирбейбиз. Эми анча-мынча кетирип коебуз. Анткени баягы Инстаграмдын өзүнүн эмес тили дейт, кичине кетирип коюш керек дейт. Почти что таргет кетирбейбиз. Түшүнүңүздөрбү? Жолдошум көпчүлүккө слава берет. Эми энергетикалык эме деп коет да, каналдар. Энергия слава болсо да ооруйт. Кыргызда защита деп коет го, мусулманчылыкта сен өзүңдү аябай таза кылып Кудайга тапшырсаң дейт, сенде мындай периштелер коргоп турат деп коет да. 2-курста окуңуз анда, Турат байке. Сөзсүз окуңуз 2-курсту. 2-курста көз ачылат, просто көз ачылат. Жандуу жолугушуу, өткөрүшүбүз мүмкүн, могу бирок 2-курсталарга, бишектегилер үчүн. Мен сиздин сөз менен тайгаңызды жешим болуп жатат дейт, чек разбор. Тиштенип жүрөм, кантип боштум дейт, басыңыз. Баса эле бериңиз. Тамакты азыраак жеңиз, баса бериңиз. Анан курсагыңыз ачса, кичине тойо жеңиз, бирок күндө тойо жеп аракет кылып, тамактын ооруйт негизи көп киши. Сиздин сабакка катышат элем, кантип катыша албайт. Мына могу жерде менеджер деп жазып турат го, мына, 5-2 26 33 38 деп ошого катышкыла. Ошого чалсаңар азыр мына. Сактап койсоңор, ошол жака жазсаңар, аны эме болот. 4 айлык кызым бар, эмзем сабак окуп тазалансам эч нерсе болбойт. Наоборот, сан болбой. Онлайн сабак эртең. Биздин могу методиканын уникалдуулугу медитация жасабай калсам, намазын башкача окуйм, медитация отуруп намазын окуп чын жүрөктөн окуп калам, аба эске алачак. Медитация. Эми могу жерден дагы мактанып коеюн. Медитация жасап өтө көп адам намаз окуп кетти.
Өтө көп адам намаз окуп кетти. Түшүндүңүзбү? Отузтара кирсеңиздер Телеграмгачы, ошол жакта бар. Намаз окуй албай жүрүп намаз окуп кеткендер бар. Былтыр толтура киши орозо кармап кетти. Медитация жасап жүрүп орозо кармап кеткендер аябай. Түшүндүңүзбү? Панический атака дейт. Кетет атака кетет. Саламатсыз, курстарыңыз арзан болбой кымбат экен дейт. Жок, кымбат эмес, арзан да. Башка психологдор окуп көрсөңүз 8.000 өйдө. Башка психологдор окуп көрсөңүз 5.000, 8.000 өйдө. Уникалдуу гимнастиканы жасай бериңиз, бирок абайлап жасаңыз мындай. Өтө күч келтирбей жасаңыз. Түшүндүңүзбү? Анан бул боюндагылар басуу техникасын кичине жайыраак жасагыла. Эч нерсе деле болбойт, бирок жай жасагыла да. Жай жасагыла. Бизнес абактар өтө арзан. Канча киши айып алат мисалы. Бул жакта окусаңыздар, рахмат агай, менден көп өзгөлөр болуп жатат дейт. Бул жакта бизге катышып өзгөргөндөр плюс белгисин койсоңуздар, өзгөрүп мындай ушул медитациядан пайда алып өзгөргөндөр плюс белгисин койсоңор. Ассаламу алейкум, кандайсыз агай, мен 5 айлык боюнда бар, медитация жасасам болобу дейт. Жасай бериңиз, өтө жеңил төрөйсүз. Бизде медитация жасап жеңил төрөгөндөр аябай көп. Негеден аял киши неге кыйналат? Аябай напряженный болуп калганда ой адамдын энергиясын жеп коет экен, түшүнүңүздөрбү? Анан баланы түртүп чыгара албай калат. Качан адамдын баягы боюнда бар кезде мындай нервин сакталган дейт го. Анткени ошол энергияны кетире албасын дейт. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн өтө жеңил төрөйт. Канчалаган эмелер, нараазычылыктар болот мыякта. Намаз окуп кеттим, азыр деле орозо окарым. Ай, Кудайга шүгүр, Аллага рахмат. Мына намаз окуганда толтура. Намаз окуганда толтурам. Канча киши уже плюс коюп атат, көрдүңүздөрбү? Канча киши. Bir kişinin результатка алып чыгыш бул кыйын нерсе. Түшүнүңүздөрбү? Bir kişini результатка алып чыгыш кыйын нерсе. Дагы айтам, кайталап айтам. Мына бул жерден 500дөн ашык киши отурат. 500дөн ашык киши отурат. Ошондон бир эле мен жакшы болуп кеттим дейт, ыраазычылык. Бир деле алыш кыйын, бирди. Түшүнүңүздөрбү? А бу жерден канча киши ыраазычылык. Бул жерде менин эмелерим бүт эле 40-50дөн өйдө, 50 жаштан өйдө бизде машык отурандар. Ошон үчүн менин досторум шылдыңдап калат. Жанагы эле кемпир кесектердин баарын чогултуп алып жүрө бересиң, жаштары жокпу депчи. Агай мага безусловная любовь келди, ыраазымыз дейт, молодец, Азамат. Результаттар мына Кудайга шүгүр. Бул жакта мисалы Инстаграмда отургандар билгендер үчүн, билбеген апалар Телеграмда, WhatsApp'та канча апалар бизде машык атат. Алар плюс басканды билбейт да. Плюс басканды билбейт аларчы. Түшүнүңүздөрбү? Анын үстүнө биз мына бүгүн эфир болот деп, саат 3'тө айттык. 3'тө айттык турабы? Мен 58 жаштамын, биринчи, экинчи курстар өтө сонун дейт. 3-чү курста адамдын эгосунун структуралары турат окутабыз. Ар кандай эголор бар, мисалы, түшүнүңүздөрбү? Эгонун түрлөрү, эгонун структурасын жайланышы, эгонун структурасын бузулушу жөнүндө кылат, мисалы, түшүнүңүздөрбү? Мына керемет ушу канча киши плюс коюп атат. Ай, менде результат өтө көп дейт, айта сөз жетпейт дейт. 3 айлык 5 айлык 6 айлык 7 айлык 8 айлык 9 айлык 10 айлык 11 айлык 12 айлык 13 айлык 14 айлык 15 айлык 16 айлык 17 айлык 18 айлык 19 айлык 20 айлык 21 айлыk 22 айлыk 23 айлыk 24 айлыk 25 айлыk 26 айлыk 27 айлыk 28 айлыk 29 айлыk 30 айлыk 31 айлыk 32 айлыk 33 айлыk 34 айлыk 35 айлыk 36 айлыk 37 айлыk 38 айлыk 39 айлыk 40 айлыk 41 айлыk 42 айлыk 43 айлыk 44 айлыk 45 айлыk 46 айлыk 47 айлыk 48 айлыk 49 айлыk 50 айлыk 51 айлыk 52 айлыk 53 айлыk 54 айлыk 55 айлыk 56 айлы
Кайрабыз. Экинчи курста окуган түшүндүм, күйөөмдү мага кылганмын. Аял нормально болсо, келес эркектер сыйлап алат. Түшүндү? Аял нормально болсо, не нормальный эркек нормально болуп кетет. Ошон үчүн бул могу ненормальный эмелер эсептешип берет. Баягы кичине бир нерсени билип алгандар. Кайсы аялдар бактысыз мисалы? Билесиңер, кайсы аялдар бактысыз? Бир нерсени билип алгандар, эки жакка чыгып калгандар. Окуп алгандар, билип алгандар, анан могу соододо жүргөндөр. Түшүндү? Неге дегенде адамда эго көбөйүп кетет. Ошон үчүн мына могу жалаң акылдуу аялдар кыйналып калат. Акылдуу аялдар мисалы жүр ошко кет десе, неге дейт? Баланчанын той бар экен десең, не той дейт. Анан мындай той экен десе, каерде болот экен дейт. Канчадан алып барабыз, мындай тигиндей деп туруп бүттү. Чыкканчы эле эркектин нерсин жепиштейт. Түшүндүңүзбү? Чыкканчы эле жепиштейт. Акылман аялдар жөн эле антип коет, болду. Хоп шеп дегенде эле эркек киши өзү эле айтып коет. Баланчанын арабыз кемпир. Мындай кеңеш эле көрүңүздөр. Аял акылдуу болду, эркек жепиштейт. Качып кетет Россияга. Могу канча жолу жаздым деген эме кылыңыз. Могу каныкейге жазсаңыз мына. Эми апаңыз сууурса, өзү анча машыксын да. Машыгыш керек да. Мына мен өзүмдүн апам менен 5 жыл уруштум. Апам машыгыңызчы. Атайын барам үйгө. Ооруп калганда барам, машыктырам, гимнастика кылдырам. 5 жыл арам көмдүм. 5 жыл кызмат кылдым. 5 жыл. Азыр мына күндө эртең менен чалып калат. Балам машыгып атам, сонун экен депчи, түшүнүңүздөрбү? Мага деле кыйын нерсе болгон алчы. Апам менен 5 жыл мен. 5 жыл уруштум менчи. Эми апа экен, апа керек экен да. Баягы эми кайра айтыш негизи туура эмес, бирок апа үчүн кайра айтканыма туура келди. Өмүрөк класска өтө чоң ыраазычылык көбөйгүчтөр болчу. Жашоомдо жан дүйнөмө тынчтанып калды. Сахарым түштү, давлениям түштү. Тиштерим оңолду. Белим жакшы болду. Эң башкысы өтө сауырду. Могул жерде тиштер оңолот, тиштер агарат. Тиштер агарат, түшүнүңүздөрбү? Могу көздүн зрачоктор агарат, и чачтар агарат. Чачтар агарып кеткенде бизде мондай. Жана отузда окусаңыздар, чачтар агарганда тырмактар оңолот, 100% оңолот тырмактар. Буттагы кирбоктор кетет, сөөлдөр кетет, жана сөөлдөр бар го, бүт кетет, сөөлдөр бар. Кимдин денеси аябай кургак болсо, ошо бүт кадимкидей ордуна келет. Түшүнүңүздөрбү? Анткени себеби адамдын ичинде могу ички аптеканын иштете турган методиканы түзүп чыктык да. Түшүнүңүздөрбү? Адамдын ичиндеги аптека кандай иштейт? Ошол методиканы коюп чыктык. Конечно, бул да Кудайдын, мен аябай аракет кылдым. Менин оюм жатканда элге кантип жардам берем. Мен бир эле оюм бар болчу. Кантип жардам берем? Жатсам деле ошол элге кантип жардам бере алам. Мына мен бир молдо досум айтып калды. Врачтын дейт, врачтын. Бир канча бир саат деди, ойлонгону дейт, ушу элди кантип жакшы кылам деген дейт. Бул бир канча жылдык парз эмес, тахажжуд намазынан жогору турат деген. Бир бул молдонун сөзү. Ошентип айткан да. Мен ошентип ойлонуп, көп жыл ойлонуп жүрдүм. Анан Алла Таала мага да ошо берди окшойт.
Sevde oturgandan özü keremet transformasiya deydi. Tarınç olupsan deydi. Menin atam 64 Sahar menen bunun Sahar'ı 27 çıgat ile çatı alıp jasayt meditasyon kaltıraydı. Sahar'ı 5'te olup jatır açık dedim ama 64 yaştağı atam butu kesilgen eken. Sahar 27'de eken meditasyon kaltırbay jatıp Sahar 5'ke düştü deydi. Yerden 530 kişi göğe olotastır mı? Durayım mı? Köp nesini okuyan yok mu? Ayakta çık toldurayım seminlerge oldu mu? Biz mollarda screenshot kılıp bile maktan versek boladı bile. İnternetlere koy verip. Durayım. Bir screenshot kılıp alıp. Жолдошуңуз экөөңүздөр көрөсөңүздөр болот. Түшүнүңүздөрбү? Bu yerде аны эртең эфирден айтам. Bir үй бүлө мо 1 саат сатып алып окуй берсеңер болот. Анан агай мени айтып койдуңуз го дейт. Звук жок болуп кетти. Мен курстун красоча алмады. Мен да намазга турдум дейт. Мына намазын тургуза албагандар канчасы тургузуп кетти. Түшүнүңүздөрбү? Канчасы тургузуп кетти мисалы. Пробныйга катышып аткан эме азыр катышып бериңиз, анан кийин неме болосун. Рахмат, моя кандай аралашылтыр келип. Баарыңа рахмат. Ассаламу алейкум агай. Мен биринчи сабакка катыштым эле 30 поток, эми экинчи сабакка. Эми өзүңүз билесиз, бизде кыйноо жок, түшүнүңүздөр. Биз бир да жолу келгиле бизге машыктарды айткан эмеспиз. Түшүнүңүздөрбү? Бир да жолу айткан эмеспиз. Даже мына бизде канча киши окуп атат. Жөн эле баягы мынчасына сабак башталат деп рекламаны берип коебуз. Чыгып алып келгиле, катышкыла, атаңызга айтыңыз, апаңызга айтыңыз деп бир да жолу айткан эмеспиз. Бир да жолу продюсер менен иштеп, мындай масштабка чыгарган жокпуз. Бир да жолу. Түшүнүңүздөрбү? Сиздин жоопторду угуп ушунчалык жаман адам деп уялып отурам дейт. Эфир сакталат буюрса. Рахмат. Ишенесиңби зрение оңолот? Зрение конкретно оңолот му эди? Зрение оңолот, түшүнүңүздөрбү? Зрение оңолот. Даже мен устазым грамотлык духовный устазым өтүп кетти. Ал медитацияны үйрөткөн эмес анан. Ошол медитация жасатып калдым. Bir günü aytat, karasım ile kitebi çok. Aşkı men o yüzü okuşçum deyip kitepler. Karasım ile aşkı çok otam deyip. Görüyorsunuz. Ben özüm ustazım hoşuma жақсы болып кеткен gözüm. Ағай, мен талқыланып бітпейін. Көп басыңыз. Құдайға шүгір келтіңіз. Құдай деп. Құдай десеңіз ле, Құдай заматтан оңып қойды. Ал ниетке жараша алмайды Алла Тағаламчы. Мо эме кылыш керек. Қарым қатынаш. Қарым қатынаш. Главный. Түсіністер бе? Жетінші потокмун экинчи, үчүнчү курсту дейт. Үчүнчү курс пока эчкимге бериле элек. Экинчи курсту да бир ай машыгыңыз, анан окуңуз. Балдар менен бир комнатта. Мо бир үй бүлө, бир көрө берсеңер болот, түшүнүңүздөрбү? Бир үй бүлө. Эртеңден сабакты аласыңар го, ошондо көрө бергиле.
намазға тұрып жатамын де, сізді Құдай деп мақтап жатады дейді. Құдайға шүгір деп мақтап жатады деген екен да. Саламатсызбы, мен чулуу көңүл жасандык ушунчалык көңүлүм көтөрүп жүрөгүмө жылуулук пайда болду. Төмөн жан дүйнөнү таанылай, суу жан дүйнөнү таалап түшкөндө дейт. Мен баламда кечеден бери намазын баштады дейт. Эне оң болду, баары оң болуп кетет. Түшүнүктөрбү? Эне оң болду, баары оң болуп кетет. Эми бул чудан болчу. Мындай нерсе жок эч жерде. Тапсаңар айткылачы бирөө жарымда. Мисалы, башка күчтүү медитациялар бар, мисалы диспенс андай мындайлар мисалы. Бирок муну массовый жакшы болгон жок талардачы. Мына биздикин уникалдуулугу, апасы машыктуу, күйөөсү жакшы боло берет. Аялы, балдары жакшы боло берет, түшүнүктөрбү? Мына могул жерден дагы айтып атат, мен да без очко окуп калдым дейт мына. Аякта мына 500дөн ашык киши күбө болуп атасыңар, көрдүңөрбү? Медитациядан без очко окуп калдым дейт мына. Бул не деген шумдук мына? Оңой эле жакшы болуп кетет адамчы, оңой эле болчу. Бир Кудай деш керек биринчи, мен Кудайдан ыйык сүйлөбөйбүз, Кудайга таянып, Алла Таалага таянсаң илбой нерсени. Экинчи курска шашылып ала, биринчисин жакшылап чайнап сиңиргиле, анан даярболот экен адам өзү. Даяр болуп калат экен. Мен башкысы көңүл коюп эле медитацияны чыдап жасаш керек. Менин чачым агарып кетти дейт. Машык өзүңүзчү? Бул чач агарган жасай бериңиз. Эми бизде чач агаргандар көп, чынын айткандачы. Анан мен силерди монда жакшы кылыйм деп айткандан Кудайдын алдында мен чоң сүйлөбөйм, Кудай сактасын. Эми биз колдон келген методиканы үйрөтүп атабыз, түшүнүңүздөрбү? Колдон келген эмени үйрөтүп атабыз бизчи. Гырыжага медитация жакшы, эң жакшы эле медитация гырыжага. Неге дегенде бир канча адам айып кеткен моюмденчи. Ага өттө таш бар, приступ берип жатат. Сөпсүз түрдө врачка кайрылыңыз. Мага өтүндө таш барлар, приступтар сөпсүз түрдө кайрылгыла. Медитация жөн эле нервти эс алдыруу. Медитация нервти эс алдыруу. Башка секрет жок. Рахмат агай, бар болуңуз. Биринчи курсту 2 жолу алдым. Жакшы жетишкиндиктер болду дейт. Медитацияны эртең эмет окуңуз. Ага эске чексиз ыраазычылык билдирем. Жүрөккө тынчтык келип сыылбай калдым дейт. Керемет да, могу керемет. Жүрөккө тынчтыктын алып келиштин өзү чоң нерсе. Жүрөккө тынчтыкты алып келиштин өзү чоң нерсе. Ага эске чоң ыраазычылык. Моларды мына 57 жаштагы мен сизден жакшы болдум дейт. Мына моларды менеджерлер скриншот кылып деле акыры эметип берсеңер болот, мындай көп адамдаргачы. Циститтен жакшы болуп атат. Циститтен канчасы жакшы болуп кетти циститтен. Простатиттен жакшы болуп кеткендер бар. Импотенциядан жакшы болуп кетет могу медитация. Импотенциядан конкретно жакшы болуп кетет. Менде да результат көп болду. Алла разы болсун дейт. Качы. Ай, саламатсыз, мен медитация кылып иштеп жатам, жаактарым дейт. Бул нормальный нерсе. Чачым укмуш түшчү, азыр мурунка караганда чачтар конкретно токтойт. Чач түшкөндөр. Эркектер, простатиттер сонун болот. Сисситтер сонун болот. Мисалы, чач өткөндө деп жөтөргөндө чыгып кетет то. Мына ошондойлор көп келген, ошолор жакшы болуп кетет. Түшүнүңүздөрбү? Ай, мен акыркы үмүтүм сиздин сабактарыңыздан. Мен акыркы күндө аябай өзгөрүп кеттим. Аябай нервим чукарып, кыздардын урушуп, күйөөм менен да урушуп. Илим алыңыз, илим жакшы. Адамды илим эле сактап калат негизичи. Жөн эле жатаарда Кудай деп бир
10 мүнөттө Кудай деп аяттарды окуп койсоң жакшы болот. 10 мүнөт. Эми фанаттан Кудай сактасын. Фанатизм бул. Кудай сактасын. Ага 3 күнү бери көзүм тартып жатат. Эмнеге дейт. Могул жерденчи. Мындай да. Фанатизм, астагфируллах, ширк дей берет. Фанатизмчи. Фанатизм бар да, бир Аллага ишенет дей берет. Бул фанатизм. Алла Таалам себебин берип атпайбы мисалы. Турабы? Мыйрың остеохондроз болсо Алла кетир дей берсең, Алла Таалам себебин берди да. Жок дегенде диета кармап, кичине массаж кылып койсоң кетет. Или гимнастика кылсаң. Бул себеби да. Анан сонда могул жерден көзүңүз тартып атса, мына жерге мында кагаз чаптап коет го. Ырым-жырым колдонгон сонун болот молчу. Мен да өткөндө көзүм тартты, кагазды айырып чаптап койдум, жакшы болуп кетти. Түшүнүңүзбү? Өзүнчө эле фанат боло берген жаман нерсе болчу. Ырым-жырым мисалы, баланын чачы түшүп атса, жанагы эшек эле топусун эле эшекти эме кылып коет го мисалчы. Ырым-жырым. Уйун эмчеги, мына мен өзүмдүн апамы көргөм. Баягы кичинекей чакта розетка менен уйларды таш менен чабабыз, эмчегине эме тийип калат ташмаш. Шишип кетет, анан апам айтпайбыз. Анан ит аяк менен демдеп коюшчу, иттин аягы бар го. Ит аяк менен демдеп коюшчу, жакшы болуп кетчү мисалы. Бир жолу кичинекей чагымда бейин эмчегин чочтуп алдым. Шишип кетти саат урбай. Анан бир эже апам эле, бирөө бар, эжебиз эле таш менен эле ташты алып келип туруп бейин эмчегин тийгизип койду. Жакшы болуп кетти. Ошон үчүн могу кыргыздын ырым-жырымдарын эметиш керек. Түшүнүктүрбү? Ырым-жырымдан эмес керек. Өзүнчө эле кыйын боло берген болбойт алчы. Көптөгөн оорулардан айыктым, Аллага шүгүр дейт. Түн окуй албай кыймыл атам, 2 ай болду. Медитация жардам берет, плюс башташ алат тапанга. Сизге терең ыраазычылык, менин тахикардия кетти дейт. Эмне деген гана результаттар ана. Тааныбайм, муну бирөөсүн тааныбайм мен. Сиз каттас жолугуп, скоро жооп алганга болот дейт. Мен менен даяр болсоңор келгиле, түшүнүңүздөрбү? Даяр болсоңор. Даяр болсоң мен силерди аябайм, мындай келиңиз, анан мындай, анан тигиндей демей жок, түшүнүңүздөрбү? Силер менен мен баш ортуп отурбайм мен. Мен мындай кыйын сүйлөгөндүк эмес. Биз только тапшырма беребиз. Мону жаса, мондай кыл дейбиз, болду. Кыйын болуп, эгер кыйын сүйлөп койсом, кечирип коюңуздар мындай. Туура эмес түшүнө албаңыздар. Саламатсыздар, мен өзүмө башка жашап жатат, 2 акыл көп болот, не? Түшүнбөдүм. Сексен жаштагы апа медитация кылса болот. Өткөндө 83 унутуп атам. Бир апа келди, ордунан туруп баса алчу эмескен, медитация жасап атып ордунан туруп калыптыр. Эми прям монда чуркап кетпептир, бирок кичине мондай эмет басып калыптыр. Эфирде берилген жок, мен билбейм. Түшүнүңүзбү? Могул жерден да айтып коеюн. Агай, сиздин максат айылына келгениңизде бир аз гана билим менен өзүңүздөгү эгону жеңүүнү үйрөндүм дейт. Сиздин максат айылына келгениңизде бир аз гана билим өзүмдөгү эгону жеңүүнү үйрөндүм. Жана кунак жүрүүнү үйрөндүм. Ошондон бери Кудайга шүгүр, баары жакшы болуп жатат дейт. Бул жерде максат айыл боюнча айтып коеюн. Баягы Баткен Коголан болгондо мен 2 жолу ошол жүрдүм. Согуш болуп атканда жүрдүм. Түшүнүктүрбү? Согуш болуп атканда именно ошол жакта болдук. Экинчисинде согуш болуп атканда мен чыгып кеттик. Ошо Баткендеги психологдордун жетекчиси мен болчумун, ошол жактачы мени жиберишкен. Азыр мына Ошто
Bir 2-3 жолу эме алдык, сыйлык алдык. Ошто мына психология факультет кирсеңиздер, могу менин сүрөтүмдө илим турат. Кафедрада. Ошондо жалаң жанагы жапа чеккендер, толтура эми ошол убакта ызычууда биз жүрдүк. Аябай ызычууда элдин баары эми канча адамдардын немелер жакындары өтүп кетти, ошолор менен иштештик. Эми аны бир да реклама кылып айткан жокмун, маяктан өздөрү айтып калышты мына. Максат айылында ошол именно согуш болуп аткан жерде жүрдүк биз. Анан Кудайга шүгүр ошонун баарын мамлекетке мен аябай рахмат ыраазымын. Ошонун баарын эмгектин баарын билип кийин өзүнүн эмелерин эмгегибизди эске алып сыйлыктан беришти. Тапан ооруган массаж кылыңыз. Тапанын эң жакшы дарысын массаж кылып. Үйүңүздө мына күйөөңүзбү, аягыңызбы, балаңызбы моундай эле массаж кылып бериңиз мына. Колдун мол жери менен массаж кылыңыз. Мол жери менен массаж кылыңыз. Тапан болсо мына мол жери менен массаж кылыңыз. Моундай эле кылып бериңиз. Анткени мен көп иштедим массаж боюнча. Баткенге только эми жакшылык боюнча барабыз. Жакшылык боюнча элибизде тынччылык, токчулук болсун. Басуу техникасын азастан басыңыз. Не кыйнаса өзүңүздү. Саламатсызбы, чоң рахмат дейт. Хранский рени жакшы болуп кетти дейт анасы. Толтурабы мына. Мен не дейт? Ким дейт? Жолдош, мен англисче жакшы билбейм. Мен 45-ci потокто окудум. Грыжа кетти жана көптөгөн оорулар, өзгөрүүлөр болду. Айга терең ыраазычылык айтам. Катышкыла нафсини жеңип бактылуу болуп жашап каласыңар дедим. Муну не деген ачууда. Бармакта сөөк кичирейди дейт. Бул жерден айтып коеюн. Көп аялдар шиштака кийип жүргөндө могу буттун пальчиктери деп коеюн, буттун пальчиктери. Мол жери чыгып кетет го, буттун мол жери чыгып кетет. Эми жактан кичине неудобно болот көрсөтүп бутумдучу. Түшүнүңүздөрбү? Буттун могу баш бармак болсо, буттун баш бармагы болсо, мына мол жери чыгып кетет, көп аял алып маяка сөөк чыгып кетет. Ошолор ооруна келет. Ооруна келгендер аябай көп болду. Дай жана кол баштар ийрейип мондай эме болуп калат го. Эми прям түптүс болуп кетти, бирок ошолор түзөлүп кадимкидей түзөлүп, жана сөөк, мөөк эменин баары ооруна келет. Түшүнүңүздөрбү? Агай намазды баштай жатам дейт, молодец. Менде да сонун результаттар болду. Сөз менен айтып жеткире албайм өмүрбекинин сага терең ашык билдирген дейт. Аллахым ыраазы болсун өмүрбек агай. Менде көп результаттар болду. 40-cı потоктун сага катыштым. Сизге ыраазычылык айтам. Аллахыма чексиз. Мен моякта көп эсиместе окуган жокмун. Түшүнүңүздөрбү? Мына эми байкап окуп коюп атам. Азыр моунун аттап эле кетип атат. Мына өзүм илешкен жерлерди эле окуп атам. Ошон үчүн мояктан суроо бергендер болсо, сонун жан кошум ийгилик каалайм дейт. Агай мен да саламатсыз, мен диализм. Эми бул жерден айыгат, айыкпайт деп деле айтпайбыз. Бул жерде могу нервти бошотуш керек, түшүнүңүздөрбү? Нерв бошогондо мен билбейм аны. Мен өзүм деле түшүнбөйм, түшүнүңүздөрбү? Мен бир нерсени билем. Могу нервти кантип бошотуш керек, кайсы этаптардан турат, эмне болот, бул өтө чоң илим. Мен ошол нерселерди билем. Түшүнүңүздөрбү? Кудайга шүгүр, билишимче билем. Ошон үчүн результаттар кетип атат. Бутумдун чыпалагы сонун болуп калыптыр дейт. Мен кайрадан толо баштадым дейт. Эго денеде жашын алганда түшүнсө болобу дейт. Ким билет? Кыймылдаңыз да. Бутумдун чыпалагы сонун болуп калыптыр дейт. Тырмактар полный оңолот, тырмактар.
Siz aябай жакшы көрөм, сыймыктанам дейт. Саламатсызбы, кийинки сабагыңыз качан болот? Эртең саатка шарттым болбойбу, такси болбойбу дейт. Жаш балдарды эле кылса болот. Эми жаш балдарды коюп, апалар өзүңөр кыла бергиле. Ай, иш жүрүшпөгөн береке жок, адамдар качса болот дейт. Эми Кудай деген жакшы го. Канча адам уктап кетти иштенчи. Канча адамдар уктап кетти. Түшүнүңүздөрбү? Вообще уктай албаган адамдар уктап кетти. Мен де сонун дейт. 59 жаштан балапан чачтар чыгып коюланып жатат чачтарым дейт. Чач коюланат, унутпагыла. Не берем, түнкүсүн сүйүп коет, эмне кыламыз? Доктурга көрсөтүң сен. Саламатсызбы Өмүрбек агай, мен дагы медитациядан давлениям нормалдашты, рахмат сизге дейт. Тадагыралар жакшы болгондор көп биздечи. Бирок эми прям жакшы болуп аткенде врачтын немесинен өтүп койгула, түшүнүңүздөрбү? Саламатсызбы, менде сонун результат болуп жатат, сизге ыраазычылык дейт, билдирем дейт. Эки каршыңыздын ортосунда билбейм, төрөлгөндөр болчу. Саламатсызбы агай, мен аябай сонун результат алдым эле, кайра түшүп кетип көтөрө албай атам дейт. Кайра окуңуз. Тиштерим бири-бирине тийсе ооруду, анан таңдайыма бир томпок чыгып жарылды, ичинен кара алынган чыкты дейт. Нормальный нерсе. Агай, сөөктөрүм, бузу колум, манжыларым аябай ооруп жатат, бирок аябай талкаландым. Алла ыраазы болсун, сизге ыраазымын дейт. Ыраазычылык айткан аранда бул жакшы болуп атат. Агай, сиз да илим алып жатасызбы дейт. Мен илимди дайым алганга даярмын. Кудай таалам ушул илимди алып аткандан токтоткондон Кудай сактасын. Түшүндү? Бекер медитация катышып жаткан, мурун уставтар ооручу, эми кайра ооруп жатат, чыдатпай ооруп жатат. Жаза бериңиз. Вовремя медитация кылып атканда ооруса, эметиңиз, анан мындай эле ооруп жүрсө, больницага бирсе көрүнүп эметип коюңуз. Ага, менин апам уктап калды, 10 жыл кыйналып ичпеген, дарысы калбаган, ага, сизге ыраазычылык дейт. Мына жерде айтып атпайбы уже? Менин азыр эмелер монда жылып кетип атат. Ошон үчүн туура түшүнөсүздөр, э? Медитация жазгандан бери көкүрөгүм далым ооруп жатат дейт. Ооруйт. Оорулар козголот да, козголуп. Анткени бул нерв бошогондо оорулар козголуп барып жакшы болот. Чыгып кетип атат. Уже 1 saat 20 minut болуп кетиптир, э? Жазбайт YouTube. Денелериме, жүрөк жагыма 2 чыканактан ылдый кызыл точкалар чыгып жатат дейт. Эме жаралар чыгат. Жазып атканда полный жаралар чыгат. Бирөөнүн боорунда отек бар экен. Ошол айтат, бүгүн айтып калды. Боорумдун тушуна кып-кызыл жара чыгып кетти дейт. Түшүнүңүздөрбү? Мен главный аллергиядан айыктым. Буюрса Өмүрбек сага телең ыраазычылык айтам дейт. Эми бизде аллерик Кудайга 1000 мәртебе шүр. Аллергиядан айыккандар өтө көп. Түшүнүңүздөрбү? Женскийде варикоз жок болду. 20 жылдан бери жүрчү, терең ыраазычылык, дагы толтуран нерселерден айыктым дейт мына. Түшүнүңүздөрбү? Алай саламатсызбы, жолтурган Аллахыма шүгүр. Мен дагы өзгөрүүлөр болуп жатат. Аллахым ыраазы болсун агай дейт. Баткен дейт. Саламатсызбы агай, мен 45-потокмун, катышуучумун. Менде результаттар сонун болуп жатат. Бир канча жолу талкаландым. Балам 7 жашта түндө сүйүп койчу эле, азыр сүйбөй калды, сизге ыраазычылык дейт. Молодец.
Allah'ın nuru şahsın iske ağayet etti. Uşul prama eşi saktayısın. Jürök kemtigi mu Altınay Narбаев эжебиз ошол айтты. Жүрөгүндө пароксес бар экен. Жан жаса эле бир нерсе болсо эле ооруп жүрөгүн постоянно беспокоить этип жүрчү дейт. Күн бүркөлгөндө дейт. Ошол нерсе абсолютно жок болду деди. Анан аппарат коюп түшкөн окшойт уже. Уже баягы семе пароксеси жок дейт. Түшүнүктүрбү? Эми бул жерден мага ишене болбогула. Алтынай эженин айтканын айтып атам. Өзү мына белгилүү ырчы эжебиз чыгып ошол өзү айтты. Анан ошонун айтканын айтып атам мен. Аллахым ömrü uzun olsun deyip. Kaçan Amerika'ya varabız Kudayım buyursa. Amerika'ya уже vize alıp atam. Ошолуна урматтуу татышчылар, сизге чоң рахмат жазап жатканыма. Сизге чоң рахмат. Жан дүйнөм тынч болуп калды. Менин мурун баардын эле тынчсына беришин дейт. Эң негизгиси жан дүйнөгө тынчтык керек, түшүнүктүрбү? А так бесполезно. Медитация жазап жатканыма 5 ай болуп калды. Жакшы результаттарды алдым. Кудайга шүгүр. Дагы Өмүрбек сага терең ыраазычылык билдирем, бар бол дейт. Медитацияны 5-6 жолу баргандыктан курсагым бат эле ачып кетип тамак жиберип жатам, бирок семеген жокмун. 6 жаштагы 8 жаштагы неберелерди да кошо алып жатышат. Мурду калганды дейт, канаганы басылдыбы дейм, Мурун канагандар басылат. Бул медитация универсал го, универсал. Анткени бул жерде мен сиздерге көз ачыктык кылып, бир нерсе кылып, бир укмуш бир касиетим менен укмуш кылам дегенден алысмын. Мен бир нерсени билем, мисалчы, түшүндү. Олордун баары ушул жерден болот экен, мисалчы. Түшүндү, ошол эле. Ушул жер кой бергенде эле мен ушул нерсени үйрөндүм. Көп жылдык изденип жүрүп ушул нерсени акырын түзүп чыктык, түшүнүктүрбү? Түзүп чыктык. Могул жер эметкенде эле баары жакшы болуп баштайт экен. Чоң расга абдан көп результаттар бар дейт. Терең ыраазычылык дейт. Сиздин эфирлерди көрүп атканда бекер медитациядагы результаттар болуп атат. Алла Таалага шүгүр, сизге рахмат, жаным тынч болуп калды дейт. Уулумдун мойнунда лимф узлу нарушение болуп шишик бар болду. Операция жасаткан эмес, 5-6 жылдан бери жүрчү. Ошол такыр жок болуп кетти. Агай миң мертебе шүгүр, только ыраазычылык дейт анасыга. Көрдүңүздөрбү? Мен ушул нерсени дайым айтам. Апаң болду, бүтөң болуп баштайт. Түшүнүктүрбү? Апаң болду, бүтөң болуп баштайт. Мага 1 жыл болду катышканыма. Үй бүлөмдө өзүмдө чоң өзгөрүүлөр бар. Сонун дейт. Аллахым ар дайым колдоп жүрсүн сизди дейт мына. Аралатып окуп атам эмелердичи. Сиздин сөздөрдү укканда анча эле жүрөгүмө тынчтык жашат дейт. Терең ыраазычылык, бар болуңуз, бай болуңуз, үй бүлөңүзгө рахмат. Чоң рахмат агай, ыраазычылык эфирге тыгып чыгып туруңуз үчүн. Медитация чудо сонун дейт. Медитациянын чынында чудо экен. Эч ойлонбой, агай айткандай тупо эле жаза бергиле, түшүнүктүрбү? Ассалому алейкум агай, кутман таң. Менде жакшы результаттар, жан дүйнөм тынч сездим, тамакты аз жеп калдым. Аллахыма шүгүр, сизге агай, ыраазычылык, үй бүлөм менен бар болуңуз дейт анасыга. Мына уже 1 saat 28 мүнөт болду, мына 1 saat 28. 1 saat 28 мүнөттөн бери уже результат окуп атабыз. 1 saat 28 мүнөттөн бери только ыраазычылык айтып атабыз.
Түшүнүңүздөр мына только мына жакшы болгондор результат айтып атат. Мейли жарым саатын алып коюп 1 саат тынбай ушундай окудук, мына результат болду. Айызга чоң рахмат. Аллахым сизге разы болсун. Менде де результаттар керемет. Сизге ыраазычылык билдирем дейт. Кутмандуу урмат, кутмандуу кеч урматтуу катышуучулар, саламатсызбы? Экинчи кытан өтө көп түшүнүктөр келди. Талкаландым. Кудайдан ыйык болуп кетчүгемин дейт. Жазган кылатымды милдет кылып дейт жолдошу. Жолдошуна экен да. Көрүңүздөр мына жана бир аял өзүнчө акылдуу болду го. Менин күйөөм жакшылыкты билбей атса кыйга татыктуу эмес дегендин өзү ичинде арамдыктын белгиси, түшүндүңбү? Бул өзү адам өзү таза эле болот, иштеги эң оңой арамдык болот, түшүнүңүздөрбү? Бул жерде мен сиздерди айтып атпайм, жаман көрбөйлү. Адам өзү жакшы болот. Түшүнүңүздөрбү? Адам ичиндеги ошол эго, арамдык, иште ошо арамдыкты чыгарыш керек. Ошо медитация кылганда, Кудай деп жана биздин принциптерди аткарганда ошо адам ичинде арамдык чыгып баштайт. Түшүнүңүздөрбү? Бул жерде дагы айтам. Мен азыр бир унутуп калдым. Милдет кылгандар. Көп аял билбейт ал милдет кылып, мисалчы. Мен келин болуп келдим эле, күйөөм байып кетти деген ичинде арамдыгы бар эмелер бар. Унчукпайлы кой байып кетсе. Түшүндүңбү? Коркоктук дейт. Жоготой. Эме илим алыңыз. Жаным кошулдум, түшүндүм бир аз. Азым дейт. Медитациябыз болобу дейт. Агай, мен 27-чи потоктун катышуусумун. Басуу техникасын артадым дейт. Аткаргандан кийин артадым дейт. Сизге ыраазымын дейт. Түшүнүңүздөрбү мына? Керемет, просто керемет да. Күйөөм психдиспансерде учетто болчу, медитация жасап жатат. 1 ай болду. Эң сонун результат дейт. Обострение болуп өттү дейт. Мага атырыла берчү дейт. Өзгөчө ооруп баштаганда дейт. Азыр жылуу мамиледебиз дейт. Керемет да, керемет. Боо тиреп ооруп атат, кайнемдик басуу техникасын медитация кылып дейт. Эми бул жерден биздин эмеде медитация укмуш, бул керемет нерсе. Бирок сен мусулманчылыкта бар да, сен укмуш бол дейт. Керегин кечке намаз оку дейт. Аябай таза бир аял бар экен дейт. Ушунчалык таза жашап өткөн экен дейт. Ак жашап, так жашап өткөн экен дейт. Тозокко түшүп калыптыр дейт. Көрсө дейт. Кошунасы менен катышпай дейт. Ошондон кичине бой көтөрүппү, или мен ыймандуумун деппи катышпай койгон үчүн дейт. Тозокко түшүп калыптыр дейт. Түшүнүңүздөрбү? Эгер могул жерден силер мага десе 1000 медитация кылбайсыңарбы? Нормальный адам болбосоң бесполезно. Түшүндүңбү? Ичиңде арамдыгың чыгармайчы бесполезно. Түшүндүңбү? Сен мага десе 1000 медитация кылбайсың мына жерденчи. Күйөөңдү сыйлабасаң бесполезно. Күйөөң тууганың сыйлай албасаң бесполезно. Неге дегенде, могул система бүт ушунун баарын киргизген үчүн результат болуп атат. Түшүнүңүздөрбү? Ушул системанын баары могу илимге киргизген үчүн результат болуп атат. Медитация жатып жатса болобу, жан дүйнөм тынчыды дейт. Рахмат агай, сизге шүгүрлөр, рахмат дейт. Только ыраазычылык. Алла разы болсун. Мен дагы ыраазымын силерге. Түшүнүңүздөрбү? Могу ыраазычылык айткандар. Тынымсыз ыраазычылык. Саламатсызбы? Кандай адамдарда чейрек эмеси чат дейт. Саламатсыңар, урматтуу Өмүрбек агай. Менин үй бүлөмдө же өзгөрүү үй бүлөм китапта жазып коюптур. Үй бүлөмдө өзгөрүү болуп жатат. Күйөөм өзүнчө эле жашап атат. Аз коётур.
Машина күйөөңүз тоңогон не кыласыз өзүңүз билериңиз. Акыркы айттын алыс киргенси менен сүйлөшкөн бул тууралуу таптап башка күйөөмдө. Жолдосум 20 келмей агай акырыс бол жакшы аскатыр. Акыры айттым 6 кирип келди сиз менен сүйлөшкөнмүн. Бул тууралуу таптакыр башка таптакырба. Бул тууралуу дейт таптакыр башка күйөөмдү өзгөрүп келди дейт. Күйөөң өзгөрүп келиптир да. Мен түшүнүшүмчө. Сизге чоң рахмат, жакшы өзгөрүүлөр болуп жатат. Ден соолугуңуз болсун. Эйгостол. Эйгостол кетти. Көп нерсени түшүнө баштадым. Ушунчалык ыраазымын агай дейт. Устазым агай рахмат, сизге чоң ыраазымын. Жүрөгүмдө тынчтык келип, жарыктык түшүнүк келип жатат. Бар болуңуз, бай болуңуз дейт. Сизге да рахмат. Боор ооругандар басын токтоп туруш керек дейт. Эми акыры маскала мына кыйнабай, врачыңыз менен кийин сизди кайсы врачыңыз дарылап атса, бир кеңешип коюңуз. Мен бассам болобу, болбойбу деп түшүнөсүзбү? Мен дагы мисалы бут операциялар, жүрөк операциясы болгондорго мен айтам, врачыңыз менен кеңешиңиз дейм. Анткени ал врач бут канча күндө бүтөт, сөөк канча күндө бүтөт, жүрөк канча күндө бүтөт. Алар бул боюнча спец профи буларчы, профессионалдар. Буларга тайзын бериш керек, түшүнүңүздөрбү? Анан мисалы мен могу нерв канча күндө ордуна келет. Нерв эмне үчүн ордуна келбейт? Мисалы, түшүнүңүздөрбү? Кандай адамдардын нерви ордуна келиши кыйын, кандай адамдардын нерви оңой келет, кандай адамдарга кандай подход керек. Менин спесим ушул. Мен ушул жактан билишимче жардам бере алам, түшүнүңүздөрбү? Анан могу ооруп аткандар сөзсүз түрдө врачка көрүнүп бирсире кеңешкиле. Түшүнүңүздөрбү? Мен врач эмесмин. Саламатсызбы агай, мен түз эфирден чыгып результат айткым келет дейт. Айтасыз буюрса. Саламатсызбы агай, мен эйгомду такыр жеңе албай атам. Кайсыл жери туура эмес кылып жатам эйгомду. Эйгоң жеңип не кыласың? Жөн эле ишин кыла бер. Түшүндү? Жөн эле жакшы иштер кыла бер. Адамдар менен адам боло бер. Адам болсоң эле Алла таалам колдой берет. Керемет. Менде бекер медитация жыргап атам, сизге ыраазычылык бар. Сизге терең ыраазычылык. Ошол псих күйөөм бесплатныйдан Ошол псих күйөөм бесплатныйдан результат болду дейт. Бассын күйөөңүз, айтпаңыз көп бассын. Агай, мен күн менен саламдашууну жасап жатам. Айда аябай тердеп улам, терди аарытып жатам. Жакшы деп жасап жатам дейт. Бар болуңуз ыраазымын дейт. Ыраазычылык айга жараткан колдоп жүрсүн, ар дайым рахмат. Апам 2 күн угуп, сизди азыр башы айып калыптыр. Ура! Сизге ыраазымын сизге дейт. Түшүндү? Агай, сизге анан сиздин илимге жолуктурган жаратканыма ыраазымын. Бар сонун дейт. Терең ачылды дейт. Агай, менин апам 2-курста окуп жатат. Кабыргасында без чыгып, ойкөп турчу экен, жок болуп кетти деп айтты. Баштасын айтып жатат. Ыраазычылык дейт. Башкасын эми билбейм. Молодец. Агай, сизге ыраазым, бар болуңуз дейт. Азыр медитация жок, азыр отурбайбыз. Агай, мен 1 саат 30 минут обычно эле басып жатам. Келип медитацияга отурам. Сиз айткан 15 минуттан бат-баттан басканда аткарбай жатам. Боло берет дейт. Боло берет. Агай, медитация манда күйөөм көрүп калып, сен башка сектага кошулгансың деп буруш кылды. Гимнастика жасап жатсам да ошентип жатат. Эмне кылыш керек дейт. Эми күйөөңүздү угуш керек. Түшүнүңүзбү? Күйөөңүздү угушуңуз керек. Биздин бир менеджер кызыбыз бар эле. Күйөөсү иштетпей эле койбойсуңар дедим, макул деп акырын чыгарып койдук. Түшүндү? Ошон үчүн бул жерден биринчи очередь үй бүлөнү угуш керек. Негизи Аллахым иман берсин, биринчи кезекте жүрөк тынч болот экен. Мен ошону түшүндүм дейт. Каалоолорду окуй эле коеюн эми.
Агай менин балам только басуу техникасын аткарат, бирок медитация жасайт. Бутуна майда метод чыгып кайра изиле жок болду дейт. Ушундай да болобу дейт. Болот да, түшүнүңүздөрбү? Жаман нерселер чыгат. Ич өтү аркылуу чыгат, жара болуп чыгат денегечи. Аллерgia болуп чыгып кетет. Полный денелерге жара болуп чыгып кетет. Түшүнүңүздөрбү? 20 киши запрос жөнөттүр мага. Жара болуп чыгат. Bir akıllı kız var ele aябай өзүнчө эле мен менен келип тирешип ар кайсы болот өт мен көп жооп берип койчу элем. Тынымсыз анан мындай болот, анан мен тиякты окудум, анан сверх андай мындай, анан сверху андай мындай деп атты элем. Кийин машырып жүрдү. Бүт башына жара чыгып кетти. Бүт могу башына жара чыгып кетти. Түшүнүңүздөрбү? Кадим бирин көрсөт страшный жара. Ошол айып кетти башынан. YouTube медитация. YouTube'da медитация бар. Күн менен саламда шуну окуй берелик. Жолдошум башына жара сыяктуу. Бул ак нерсе чыгып атат дейт. Эгер медитация кылып атса, чыкса нормальный. Врачка көрсөтүп койсоңор болот алчы. Дары ичип деле. Могу биздин медитациянын уникалдыгы дары иче бергиле. Дары ичесиң. Ооруп атсаңар ичсеңер болот, аны өзүңөр билесиңер. Саламатсызбы? Менин уйкум качат, өзүм послушный элемин, жакшылык иште көп кылам, бирок турмуштан эрте же сылкалгам, эски кыйналатты уnuта албайм денемде. Жаш кезимен псиарастар жакшы болгондор өтө көп иштечи. Жара чыкса кандай сыка. Мен үмүттөйм, анча организм өзү айыктырат. Мени менеджер кылып ишке алыңыздарчы дейт. Могу биздин дарекке жазып койсоңуз ушуга, ошол жактан как раз менеджерлерге ойлонобуз, алалы атабыз да негизи. Агай апамдын жүрөгүнүн дары иччү, ичпей калыптыр, шамдагай болуп калдым дейт. Жашы 70 азыр. Агай апамдын жүрөгүнүн дары иччү, ичпей. Негизи могу информацияны туура бербесе, бул да күнөө болуп эсептелет, түшүнүңүздөрбү? Болбогон нерсени болду деп адамдарды ишендирип, мен акчасын алсам, бул вообще күнөө иш. Ошон үчүн мону туура окуганга аракет кылып атам, түшүнүңүздөрбү? Азыр могу секирип кетип. Агай апамдын жүрөгүнөн дары иччү дейт, ичпей калыптыр, шамдагай болуп калдым дейт. Жашы дейт, жакшы деп коюпту, 71-де батасын берип жатат дейт. Биринчи курска жазылууга, кантип жазылып алууга мүмкүн дейт. Мына могу жакта Канекей деген немеси турат. Менеджердин. Ай мен жашаган жеримде медитацияга центр чачсам болобу дейт. Эми могул жерден мындай, мен айтып коеюн. Медитацияны билиш керек да адамчы, түшүнүңүздөрбү? Мен азыр эч кимге могу нерсени кыргыздарга, эмелерге бекер терең жайып алайын. Терең жайып алгандан кийин анан уруксат беребиз, түшүнүңүздөрбү? Анан ушу мен жанымда жүрүп анча-мынчасы үйрөнүп, чала молдо болуп, тияктан үйрөндүм, бияктан үйрөндүм деп бүт эле эмелер мага келип атат кайдачы. Мен унчуккан жокмун эми. Бирок пока болбойт, түшүнүңүздөрбү? Адамдын эмгегине кирип каласыңар. Неге дегенде муну тереңирээк элдерге үйрөтүп алып, түшүнүңүздөрбү? Bir kız çaldı, belgili blogger eкен. Agay bizge meditasyаңызды үйрөдүңүз, 1 миллион берейин dedi. Азыр акчаңызды салайын дейт. Анан эмне кыласың үйрөнүп десем, мен да элге үйрөтөм дейт. Көрдүңбү? Анын нар жагында ою акча болуп атат. Түшүнүңүздөрбү? Нар жагында ою, түпкүлүктүү ою акча болуп атат. Мага устазым мага жол берген эмес. Мен устазым 2011 эле айтчу. Сен азыр деле миллионер болуп кетсең болот, мына азыркы билимдер менен, ушу мени үйрөткөн нерселер менен дечү. Бирок болбойт дечү. Түшүнүңүздөрбү? Мен биринчи жолу катыштым сабакка, ошондо биринчи курста окуган болом. Ооба
Агай мен башында күйөөм как жүктөшүп аябай шамдай болуп жүрдүм. Азыр ошол күйөөм өтүп окшойт, аябай таза болуп кетти, кырынып чышынып дейт. Сага акыл киргенде эркек кишине болот. Аял киши тазалаганда эркек киши тазаланбайт. Аял киши акылlı болуп кетти, эркек киши жата берет, лох болуп калат. Ажыр болуп жата берет. Түшүндүңбү? Аял киши акылlı болуп эркектин күчүн алып баштайт. Түшүндүңүзбү? Мени сыйла, анан мени урматта, анан мени багышың керек, мени сыйлашың керек, мени бактылуу кылышың керек деп. Нормальный аял антпайт. Нормальный аялдын жанынан тынчтык табасың. Өзүндү эркек сезесиң. Түшүндүңбү? Ошон үчүн акылдуу аялдардын көп эркектери импотент болуп калат. Ошол өзүнө башка аялдарга кете берет. Ушул нерсени унутпагыла. Бизде мындай аябай көп болгон. Сага акыл кирди, өзүнчө эле кыйын болуп, өзүнчө эле башкарып баштадың да, акыл көбөйүп кетти. Акыл деген бул мужской энергия деп койсо болот. Бул аялга таандык эмес. Ошондо күйөөсү тигини карабай калат. Түшүндүңүзбү? Коно калып бербейт, кешинде карабай калат, түшүндүңөр да. Башка менен жүрө берет алчы. Анткени акыл нерсе менен аны басып иштейт. Эки эркек жата албайт да. Ошон үчүн аял кишиге назиктик керек, жумшактык керек. Уга билүүлүк, кечиримдүүлүк керек. Калп эле акылдуу болуп алгандар азыр ушундайлар көбөйүп кетти. Калп эле акылдуу болуп алып, калп эле ыймандуу болуп, калп эле күйөөсүн сыйламыш болуп, күйөөмү сыйлаш керек турган анын бир тыйын. Түшүнүңүздүрбү? Анын бир тыйын. Ошол могу билим аркылуу, тазалык аркылуу, илим аркылуу, кызмат аркылуу, медитация аркылуу ошол нерсе синмайт этилет аял кишиден. Ошол нерсе аял кишиден синмайт этилгенде эркек киши аялды кучагына алат. Мен бул тууралуу бир канча жолу айтып келем, айтып берем. Арага ичкендер жакшы болуп кеткенде толтура. Мына саат 1 саат 45 мүнөт болуптур эфирге чыкканыбызга. 1 саат 45 мүнөт болуптур. Урматтуу катышуулар, анда эмес мен эфирден чыгайын. Азыр эметсек эфир дагы эле кете бергендей. Баарыңыздарга рахмат. Кудайым буйрса, бизге катышып жүргөндөр кайра калуучулар кайра катышып койсоңор болот. Калуучулар, түшүнүңүздөрбү? Мына аралатып катышып койсоңор болот мындай. Түшүнүңүздөрбү? Сизди көрсөм күлкүм келе берет дейт. Билбейт экенмин. Ай, калп сүйлөгөн адам медитациядан өзгөрөбү дейт. Эми калп сүйлөгөн жакшы эмес негизи. Жаман нерсе. Калптын казаны айныбайт деп коет. Мен деле калп айткан болгондорчу. Бая турмуш деген турмуш кээ бирде пендебиз да. Акыры чындыктын түбү чындык болот. Түшүнүңүздөрбү? Өлсөң дагы мындай нормаль кетесиң да. Чындык менен жашаган адамчы. Анан калп эле чындык деме кылган пек айткендер бар. Бул жакшы эмес. Калп эле таза болуш керек, ак болуш керек, так болуш керек деп жөн эле чындыкты издегендер өзүңөр үчүн чындык менен жашай бергиле. Бирөөгө пек айтып бербей калыш. Түшүндүңбү? Өзүңөр үчүн